Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Могул менин колумдагы Кыргыз Республикасынын военный билети. Бул бизге эмне үчүн керек? Ошону түшүндүрүш үчүн мен башынан айтып берейин. Мына, мен Россияда жүргөн кезде ушул военный билетти атам барып туруп военкоматтан 14 000 сомго сатып алган экен убагында. Анан мен келгенде Россиядан, мына военный билетиңди алып койдум деп мага берди. Анан мен токтоп калдым, мен армияга баргым келчү мурун элечи. Мен армиядан каччу эмесмин. Мен армияны көргүм келчү. Мага мондай форма кийип жүргөн мага жакчу да. Анан ичин ачып, мынтип карап окуп көрсөм, ичиңде деген альтернативный военный билет экен. Анан служил годен деп жазылып турат. Анан макул деп мен окумду бүтүрүп, анан жумуш издедим. Ушундай органдарга бардым, көп жерлерге бардым жумуш издеп. Бирок бирөөнө дагы ушул военный билетти жаратпай койду да, альтернативный деген үчүн. Анан ошол жерден мага бирөө айтты: "Билесиңби, альтернативный военный билет эмне үчүн жарабайт" деп. Анан эмне үчүн десем, анткени сен инвалидсиң деген военный билет деди да булчу. Сен инвалидсиң деген документ деди да булчу. Сен биздин службага жарабайсың деген билдирет деди да. Анан ушунчалык намыска тийди. Ошол намыс менен барып туруп, мен военкоматка барып туруп, военный билетти өткөзүп туруп, армияга кетем дедим. Үйдөгүлөргө айткан жокмун, алар жибермек эмес. Анан кетем деп туруп, анан өткөздүм альтернативный военный билетти. Анан баягы акчаны кайра береби бербейби билбейм, бирок ал акча каякта экенин да билбейм да. Мен уже армияга кеткен атам да. Анан каякка барасың дешти. Өз эркиң менен келиптирсиң, сен ошол барам деген жериңе жиберебиз дешти да. Анан макул дедим дагы, баягы огороддон эле барып служба кылып келдиң дедирбей, кичине алысыраак барайын дедим дагы, Ошко барам дедим. Ошко барам деп, анан Ошко кеттим. Анан ошол жакта мен ушунчалык жакшы служба кылдым да. Мен анткени обязанностьтун баарын билчүмүн, солдат эмне кылат, кандай жүрөт, бүт баарын билип, өзүмдү аябай тың алып, анан ушундай жакшы служба кылдым да, достойный депчи. Анан службабыз бүттү. Баарыбыз уже 1 жыл өтүп кетти да, жөн эле. Кыйналганда күндөр болду. Баары өтүп кетет да. Анан бай кетели деген күн келди да. Анан биринчи поток менен 60 бала чыгалы деп атабыз. Анан ошол балдардын баары эле кубанычы койнуна батпай эле, жыргап эле өзүнчө эле баягы үйдү сагынасың. Анан ушинтип эле жүрөбүз да, өзүнчө эле кубанып элечи. Анан ошол моментте менин өзүмдүн командирим келди магачы. Келип туруп мынтет: "Закиряев, звание керекпи?" деди да. Анан ушунчалык сүйүнүп кеттим да. Өзүм эле кубанып жүргөм. Анан дагы огош бетер кубанып, анан ушул мамлекетибиз бизди ушинтип көтөрө турбайбы, жакшы служба кылсаң, жакшы жүрсөң ушинтип эле көтөрүлөт экенсиң да деп ойлоп, анан ушунчалык сүйүнүп кетип, так точно керек дедим да. Десем мынтет: 1,5 миң сом бере кал, мен сага звание бастырып бере калайын деди да. Ушунчалык дух түшүп калды да, кайрачы. Эми айттым мен: "Товарищ старший лейтенант, мен эмне ушунча служба кылып туруп, эми ушу званияңарды кайра сатып алайынбы? Кереги жок мага званияңардын. Андан көрө достойный кеткеним жакшы. Мен үчүн уят сатып алыш" деп албай койдум званиясын. Анан ал командир кетти, албасаң кой деп. Анан баарыбыз келип пласта тизилип турабыз. Тизилип, баягы командирлер чыгып бизди узатып атат да. Анан мен биягымда 60 бала тизилип турат, биягымда комбат турат да. Достойный комбат болчу да. Анан мен походныйда турам.
Анан баягы командирлер чыгып сүйлөп мактап ушул жакшы служба кылдыңар деп ар кайсы баарын айтып, анан баягы солдаттарга звание бере баштады. Баарына берип атат да. Дипломун берип атат, грамотасын берип атат. Толтура нерселердин баарын берип атат да. Анан баягы мынтип карап туруп, ким кандай служба кылганын билесиң да, уже канча бир жылда чогуу жүрүп бүт барын уже көрөсүң ким кандай жүргөнүн. Анан ошолордун баары эле звание алып атат да. Анан бер жактан командирлерди карап алып жиним келди да. Ушу званияны эмне сатып аткан үчүн мен ушунчалык жиним келди да. Анан баягы бүтөйүн деп калды, уже бүт баары алып бүтүштү. Анан баягы комбат мени күтүп аткан окшойт, качан алат депчи. Анан баары алып, мен албай калдым да. Анан комбат мени карап туруп мынтип айтат: "Эй, сага эчтеке берген жокпу?" дейт. "Так точно" дедим да. Десем: "Эмнеге?" дейт. "Ушу рахмат силердин званияларга, сатып алганыгыз үчүн албай эле койгонум жакшы" дедим да. Деп эле ушинтип бетине айттым, айтсам ушунчалык жаман болуп кетти боягы. Мындай жини келди да. Ушу званияны сатып аткандарын карачы эме деп алып, ушунчалык жини келип, мен военный билетимди алып барып, өзү 1 сом албай туруп, "Сен достойныйсың" деп туруп мага звание бастырып анан келип мага берди да. Анан кичине кубанып калдым, жүрөкчү. Анан ошентип званияларды берип бүттү. Анан кетели деп атабыз. Анан биз гөлгө чейин, Оштон гөлгө чейин где-то 1800 сомдон бөлүнөт экен, мамлекеттен акча бөлүнөт экен, жол расход деп. Биз үйгө чейин жетиш үчүн. Анан ошол акчаны алыш үчүн биз ошо кассага барып туруп, очередке турдук, солдаттарчы. Анан военный билетти көрсөтөсүң дагы, анан акчаны аласың дагы, колуң коюп алып тур, анан чыгасың, ошо менен үйгө кетиш керек да, болду. Ошентип очередте турабыз. Турсак эле бир майор чуркап келди. Чуркап келип туруп эле, баягы эшиктин оозуна келип туруп эле, баягы солдаттарды бирден киргизе баштады. Кирип эле солдаттар кирет дагы, кассадан акчасын алат, чыгып туруп эле майорго санап бере баштады бүт баарычы. Анан бер жактан карап турам дагы, анан дагы мындай жиним келип, анан бир башкача болдум да дагычы. Анан кетип калдым ал жерден. Баары алып бүтүшсүн деп туруп, эшикке чыгып алып кетип калдым. Бир жарым саат убакыттай өттү. Анан кайра кирдим. Кирсем, как раз менин очередим келип калыптыр. Анан бир баладан кийин эле мен бардым. Барсам эле: "Закираев, сен акыркы болуп калдың" деди. Анан "Так точно" деп эле бардым дагы. Анан айттым командиргечи, майорго: "Товарищ майор, акчаны бербейм мен" дедим. "Эмнеге бербейсиң" дейт. "Бербесең анда военный билетиңди алып кел кайра. Сен акыркы поток кетирем анда" деп коркута баштады меничи. Анан балдардын баары кетип бүткөндөн кийин "Сен эң акыркы кой берем" деп туруп "Келе военный билетиң" дейт да. Анан мен да айттым: "Бул военный билетти мен силерден алган жокмун биринчиден. Экинчиден бул жерде служба бүттү деп числосу коюлуп, печать басылып турат. Мен бербейм силерге бул военный билетти. Азыр бул акчаңарды албай туруп кетип калам" десем, тиги баягы мени менен ызылдашкысы келген жок. Анан "Эй, Закираев, өзүң ала берчи анда" деп алып кетип калды да. Уже 60 баланын акчасын алып койду да, менин акчам менен ызылдашкысы деле келген жок. Анан мен кирдим дагы, акчаны алдым дагы, ошо менен чыгып, анан мен кеттим да, службам бүтүп. Эми ойлоп көрсөңөр, ушул азыр Кыргызстан ушундай абалда турабыз. Чет жака көп кошуна мамлекеттерибизге карызбыз. Баягы Кытай жерди тартып алат деген элдин сөзү бар эмес беле, элдин ичинде сөз бар да ошондой. Анан и так деле тартып алып атпайбы башка мамлекеттердин жерлерин, баягы карызын бербесе тартып алып атпайбы. Анан биз да аяка Кытайга карызыбызды бербесек эртең, анан биздин жерибизди тартып алса, анан биз макул болбосок ага, анан ошентип согуш чыгып кетсе,
Анан ошол эки командирлер бизди коргойбу, ошол командирлер? Ошо званияны сатып аткан командирлер, ошол эки акчасын тартып алаткан командирлер бизди коргойбу? Мен ошого ишене албайм да. Бирок алар ошол командирлер биринчиден ага чейинкиси, биринчиден алар ошол жаңы жашоого аттанып келип ошо 18ге толуп ошол эки балдар жаңы жашоосун көрүп аткан учурда ошол командирлер биринчиден пример болуп атышат ошо балдарга. Ошо мамлекетти урдаш керек, ошо мамлекетти жеш керек деген, ошо баары сатылат деген примердин баарын көрсөтүп атат да. Анан экинчиден ал ошол мамлекет, ошол эки командирлер ушу мамлекетти коргойбу деп мен ишене албайм да. Анан ушул военный билет эмне үчүн керек анан бизге? Билесиңерби? Биз ушул военный билетти кучактагантайдан өлөбүз ошол жерде. Ушу бизге окшогон өзүңөрдүн эле балдарыңар ушул военный билетти кучактагантайдан өлөбүз. Эмне үчүн? Ошо командирлер сатып эт, ошо командирлер. Ошо званияны саткандай, ошо бизди дагы ошо командирлер сатып эт. Бирок ошол командирлер саткан учурда дагы биз сатылбайбыз эч качан. Анткени биз достойныйбыз. Мен достойный служба кылгам, мен эч качан сатылбаймын. Сен сатып ийген күндө дагы мен эч качан сатылбаймын. Мен сатылып өлгөндөн көрөкчө, мен атышып өлөм андан көрө. Келгиле, могу аскерге бара турган балдарга, жаңы чоңоюп жашоого аттанып аткан балдарга айтат элем. Достойный служба кылып кергилечи. Ошондой командирлер болот. Бирок алардан силер пример албагыла. Званияңарды сатып албагыла. Званияны береби достойный? Ошондо ал. Бербейби? Албай эле кой. Анын кереги жок. Сен ал званияны сатып алып эмне? Келип алып мактанасыңбы баарына? Келгиле. Достойный служба кылып келгиле дагы, анан ушул жашоодо достойный жүрөлчү баарыбыз. Бизге биздин ичибиз, ар бир адам өзүбүз таза болуп, өзүбүз достойный болсок, ошондо жашоо оңолот да. Жанагындай командирлерден пример албагыла эч качан. Алар өз башы менен кете берсин. На, жашоо биздин колубузда. Биз жашоону оңдошубуз керек. Бизге эч ким оңдоп бербейт жашоону. Ошон үчүн келгиле, жигиттер, баарыбыз достойный бололчу. Жөн эле акчага сатылбайлычы. Коркпогулачы эч кимден. Достойный жүрсөң сен эч кимден коркпойсуң. Мен ушундай достойный балдар бар экенине мен ишенем, кыргыздын. Биздин жашообуз ошондой достойный балдардын артынан оңолот. Мен ишенем ага. Анткени мен өзүм дагы достойныймын.